Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы бүгүн эртең жарыяланат. Кыргызстандын 5-чи президенти болууга 11 талапкер ат салышты. Ажолукка аттангандар шайлоонун шарапаты менен 1 ай бою элди эриктирген жок. Президенттик шайлоо талапкерлери үчүн эбегейсиз эмгек, чөнтөктөрүн жукарткан чоң чыгым болсо, айрымдар үчүн 6 жылда бир келген акча табуу мүмкүнчүлүгү. Шоу-бизнес өкүлдөрүнүн автобус айдоочуларына чейин шайлоо малында жеңин түрөөрүп, талапкерди сүрөөгө шамаланып турушат. Маданият шоу-бизнес өкүлдөрүнүн көздөгөнү эмне? Талапкердин программасына көңүл бурушабы же көбүрөөк киреше табууга умтулушабы? Бүгүнкү биздин берүүбүздө ажоо тандоо учурунда колдонулган шайлоо инструменттери жана ыкмалары тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Президенттик шайлоо алдындагы үгүт кампаниясы шаңдуу өтүп, талапкерлер шайлоочулардын бардык катмарына жетүү үчүн түрдүү ыкмаларды колдонушту. Кыргызстандыктар үгүт кампаниясы расмий башталган 10 сентябрдын таңын ажоо болом деген талапкерлердин телевизордон, баннерлерден, календардан аябай сагынган адамдай жылмайган жүздөрү менен тосуп алышты. 15 октябрда өткөн президенттик шайлоо Кыргызстандагы эң кымбат шайлоо кампанияларынын бири деп бааланды. Шайлоодо эң көп каражат сартаган талапкер Өмүрбек Бабанов болду. Ал өзүнүн шайлоо фондуна 200 миллион 589 миң 866 сом төккөн. Бийликчил социал-демократ партиясынын талапкер Сооронбай Жээнбеков 103 миллион 400 миң сомго ротсо, андан кийинки орунду 40 миллион 501 миң сомго роткон Темир Сариев ээледи. Шайлоо фондуна эң аз акча төккөн талапкер Адахан Мадумаров болду. Анын чөнтөгү 1 миллион 373 миң 888 сомго бөксөргөнү менен Мадумаров добуш алган жагынан 3-чү орунду ээледи. Албетте, талапкерлер каражаттын негизги бөлүгүн жерлерди кыдыруу, аймактардагы тарапкерлери менен жолугушууга жумшады деңизчи. Бирок кандидаттар социалдык тармактарга, сайттарга да аз акча сарпташкан жок. Бул жолку шайлоодо интернет ааламына өзгөчө көңүл бурулуп, саясатчылар социалдык тармактарда активдүү болуп, алардын атынан баракчаларын иштеткендерди жакшы эле муютту. Буга чейин социалдык тармактарга жакын жолбогон талапкерлердин жада калса, Инстаграмда да 2-ден 3төн баракчалары пайда болду. Айтмакчы өкмөт башчысынын баракчасы үчүн Инстаграмдагы бул бийкештин барагы курмандыкка чалынды. Ийи баса өкмөт башчы тууралуу жалаң жакшы маалымат жазылганда баракча ачылыптыр. Кыскасы аз күндө эле 2,5 миң адам куттуктайбыз. Активист Мирсулжан Намазалиев шайлоодо талапкерлердин биринин командасында иштеген. Анын пикиринде социалдык тармактар ажолукка аттангандардын шайлоочулар менен жакын болуп, пикир алмашуусу үчүн белгилүү ролду ойногон. Көпчүлүк талапкерлер ошол эле Жээнбековдун, ошол эле Сариевдин баракчалары ушу шайлоо алдында эле ачылган. Бул эптеп эле ар бир тешиктен үн каталы деп, ар бир мүмкүн болгон жерден реклама кылалы деген бир мүмкүнчүлүк болду албетте. Ал эми экинчисине болсо, бул КТРлер жана антип жамандап атса, ошого туруштук бере турган. Анан бул өзүнүн жеке, мындай расмий эмес, жеке өзүнүн баракчасы болгондугу кайсы бир деңгээлде балким туруштук берсе керек. Себеби дегенде ал жака кирип ар кыл адамдар пикир таштап, алар колдоп жаткандыгын же болбосо суроолорун берип жаткандыгына биз баарыбыз күбө болдук. Ал адамдардын саны дагы миңдеп саналды. Саясатчылардын социалдык тармактардагы баракчалары шайлоодон кийин деле активдүүлүгүн улантабы, жокпу белгисиз. Айрым талапкерлер акыркы жолу шайлоо күнү 15 октябрда сүрөтүн киргизген бойдон кыймылдай элек. Журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы, медиа эксперт Азамат Тынаев агай конокто. Бүгүн шайлоо маалындагы массалык медиалардын ролу тууралуу сөз кылалы. Үгүт өнөктүгү маалында айрым жалпыга маалымдоо каражаттары талапкерлердин шайлоо штабынын бир бөлүгүнө гана айланып калды деген сындар да айтылып жатты да. Талапкерлер массалык медианы кандай пайдаланышты? Биринчиден мен айтып кетейин. Дал ошол шайлоо бүт электе власть деген өзүмдүн автордук сайтымда журналисттер соц тармактарда оюнчуларбы же оюнчуктарбы деген статьяны жазгам. Эмне үчүн дегенде журналист медиа серепчи катары мен өзүмдүн кесиптештеримдин мындай жүрүш турушун байкап туруп, тилекке каршы мындай жакшы бир баа бере албадым да. Анткени көпчүлүгү ар кайсы кандидаттардын жагында ойноп, алардын кызыкчылыгын көздөп, ошону менен бирге эч кандай бир мындай рациональный мындай түшүндүрмөсү жок эле жөн эле курулай мактоо.
баланча талапкер сонун ошого добуш бергиле. А эмне үчүн добуш беришибиз керек? Ал мындай кандай кайсы эмгектерди Программаларын чечмелеп, мисалы, аналитика Жок, жүргүзүп. жалаң гана жана эмоциянын деңгээлинде иштер болуп атты да. Саясатчылар ошол массалык медиа, гезит болобу, журналбы, интернет баракчалары эми акча төлөдү, мунун баары бекер эмес. Ошол коротулган каржылган каражат өзүн актадуу, кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы бир пайыздык бир добуш алып келгенге, добуш берүүчүнүн ой пикирин өзгөрткөнгө таасир бере алдыбы? Албетте таасири бар. Албетте таасири бар. Анткени мына менин жеке баам боюнча биздин коомубуздун мындай жана медиа литреси деген бир түшүнүк бар. Медиа агартуу, медиа билим. Ошол биздин коомчулугубуздун медиа билиминин деңгээли жогору деп айта албайм. Андыктан саясатчылардын мындай кооз сөздөрүнө, мындай таттуу убадаларына абдан оңой алданып калышат. Демек бул дагы өзүнчө бир мындай чоң маселе да. Интернет жөнүндө айтып калдыңыз. Интернет колдонуучулардын арасында эң популярдуу кыздарыбыздын бири Алтынай Эминбекова тагыраагы Instagram желесине дээрлик 150 миңге жакын колдонуучулары бар. Сиз ошо шайлоого өнүктүү башталгандан баштап эле сиз өзүңүздү колдогон талапкердин сүрөтүн чыгарып, ал жөнүндө пикирлериңизди билдирип турдуңуз. Анан шайлоого 3 күн калганда сиз видео тартып, мени сатып алды деп атышат, бирок андай эмес деп. Ошондой видео тартып чыгарууңузга эмне себеп болду? Негизи мен баракчамда көп эле адамдар билсе керек. 1 жылдан бери карап жүргөн адам. Мен өзүм раньше башка фракцияда иштечүмүн. Ошодон түртө ушундай көп суроолор болду да. Негизи Өмүрбек Токтогуловичтин командасына келгенге бул жеке менин чечимим болду десем болот. Анткени программасы жакты, өзү лидер катары абдан күчтүү адам. Көп критерийлер болду да. Анан ошого жарышыктуу бир видео тарткым келди да. Анткени баарына жооп бере албайсың да. Баарына мындай кандай десем, баарын аппетитин эмете албайсың. Ошондуктан бир видео менен өзүмдүн бир кандайдыр чогулган суроолорго жоогун узаттым десем болот. Бирок Instagram колдонуучулар киминин катталгандар көп болсо, ошолор мисалы жарнама үчүн акча алышат да. Бул жолдо эле ошондой көрүштү да. Демек талапкерин колдосо акча алган. Андан көп акча алган деп. Штабтан акча бөлүндү деген суроо да. Штабтан акча бөлүнгөн эмес. Негизи мындай туура эле айтасыз, реклама боюнча көп деле кайрылышат. Эми бирок бул мындай жеке мен өзүмдүн мындай опыт катары, мен өзүм саясаттануу кафедрасын бүтүргөм. Мындай опыт, тажрыйба алыш үчүн эле ушул команда кирип жаккан үчүн иштедим да. Бирден деле акча алган жокмун. Көп болду, бир проект жүргүзгөндө мындай ар бир иш өзүнүн акчасын эмеш керек да. Ошондуктан проектти жүргүзгөндө акча төлөп беришти, бирок мындай Инстаграмда чыгарып, же атайын бир реклама кылыш үчүн ага акча бөлүнгөн эмес. Сөзүңүздү улай бул жерде тажрыйба топтоо максатында деп айтып өттүңүз, жанагы сиздин кызыктуу өткөргөн акцияңыз, мисалы Инстаграмдагы колдонуучулары көп, өңдүү түстүү келбеттүү жаштарды өзгөчө мен Бабанов үчүн деген плакаттар менен тартып сүрөттөргө жарыяланып алып жүрбөдүңүзбү? Ошондон мисалы кандай тажрыйба ала алдыңыз өзүңүзгө? Колдогон адамдар ошол табличка менен түшүп, өзүнүн баракчаларына жүктөп, мындай колдоо жылуу сөздөрүн жазыш үчүн, бир кандайдыр бир жаштардын ичинде бир электорат түзүш үчүн болчу. Бул проектти мен ийгиликтүү өттү деп толук айта алам. Сиз айтып калдыңыз, мен шайлоого чейин башка фракциянын жаштар канатынын мүчөсү болчумун деп. Шайлоо жакындаганда ушул фракциянын жаштар канатынын мүчө болуп кирдим деп. Себеп эмне болду? Бул жерде талапкердин программасына, идеологиясына көңүл бурдуңузбу, же болбосо жакшы сунуш түштү дегендей? Тиги фракциядан 2015-жылы кеткем. 2 жыл магистратурада окуп, просто мындай кырдаалдар ошого болуп, ушул фракция, башка фракцияга туш келип калдым да. Негизи бул жаштардын арасында нормалдуу эле көрүнүштү, Мен оюмча өсө турган кыз, мындай карьера боюнча мындай перспективный жагын карап иштеш керек деп ойлойм. Талапкерлердин жолугушууларын шаңга бөлөгөн ырчыларсыз өтпөсө керек. Бул жолдагы ырчы Курал Чокоев дагы талапкерлердин бири менен иштешип, Стадионго көрүүчүлөр, элдер талапкер үчүн эмес, мына бизди көрүшүн келет. Ооба, ошондой пикирлерди айтып атат. Сиз быйыл иштештиңиз, Ооба, иштештим. Эми бул иштердин бардыгы 1 жыл, 2 жыл мурундан башталып сүйлөшүлөт. Ар бир ырчынын ставкасы айтылат. Момча деп, ар бир фракциядан, ар бир талапкерден келип сунуштар түшөт. Бардыгы билет. Анан кийин ошол сандарына жараша
популярдуулугуна жараша сунуштар түшөт да. Анан ырчылардын бардыгы чынын айтсам күтүп отурат. Кайсы фракциядан бизге ырчылар эмнесине карашат? ар Мисалы, биринин өзүнүн ставкасы болот. Кимдеги ошо ставканы көтөрө алса, мисалы эки талапкер тең $20,000 сунуштады. Кимисин тандаш керек? Эмнесине карайсыз? Кимиси биринчи сунушталса, ошону тандап кете беребиз. Биз ырчылар биз концертке барганда сахна адамдары биз баягы көбүрөөк элди ойлойбуз, элдин маанайын көтөрүш үчүн, элдин көңүлүн көтөрүш үчүн барабыз да. Анан сөзсүз түрдө анын бардыгы акталыш керек. Курал мырза, сиз жолугушууларда жүргөндө, мисалы, убадалар берилет да, талапкерлердин убадалары берилип жатканда, сиз өзүңүз мисалы жоопкерчиликти сезесизби ошол жерде? Мисалы, аткарылбай калса, мен ушуну колдодум эле, чогуу ырдап чыктым эле деген сыяктуу. Эгерде мен толугу менен колдойм, чыгып аябай катуу агитация жүргүзчү болсом өзүм, мен кандай бир жоопкерчилик сезмекмин. Сиздин чыгып ырдаганыңыз агитация эмеспи ошондо? Мен жөн гана элге маанай тартып алып, жөн гана концертке барган сыяктуу турбайбы? Негизи мындай ушул негизи контрактта ошондой сүйлөшүлөт да. Ар бир мисалы үчүн ошо иш жүргүзүүнүн алдында профессионал адамдар келет да, кагаз жүзүндө көрүп эмне иш аткарам дейт. Сен муну аткарышың керек. Ошого ушунча акча аласың дейт. Сен анын баарын окуп чыгып карап чыгасың дагы, эгерде сага жаккан болсо, унанган болсоң, ошого кол коесуң. Талапкердин программасына бир мындай саясий программасы, мисалы, концепция, мисалы, парламенттик же болбосо президенттик башкаруу системасы болушу мүмкүн, мисалы ошондой сыяктуу. Чынын айтсам, ушул ирет 3-чү жолу шайлоодо катыштым. Мурун программаларын окучумун, акыркысына окуган жок. Неге? Мен үчүн ал кызыгы жок деп ойлойм да, анткени программанын бардыгы эле окшош. Ильяз мырза, сиз бул жолку шайлоодо ырдаган жоксуз, иштешкен жоксуз? Баланчасы менен да, түкүнчөсү менен да иштешкен жоксуз. Кызматташпадыңыз. Сунуштар түшпөй калды балким? Жок, сунуштар түшкөн. Ар бир партиялардан, ар бир партия өзүнүн суммасын бизге тартылган. Анан ушул негедир парламенттик шайлоого караганда президенттик шайлоодо акча аз бөлүндү. Аябай аз бөлүндү. Ошондуктан акчасы аз болуп калды, көп жерден аз берип атышты. Ошондуктан ал акчаларды биз тойдон деле табат экенбиз деп той жагына бурулдук да. Бирок мен такыр эле иштеген жокмун деп айтпайм. Себеп дегенде бул талапкерге да, тиги талапкерге дагы өзүмдүн каражатымды төлөп берген үчүн барып ырдап берат. Негизи ырчылардын, шоу бизнес өкүлдөрүнүн позициясы кандай? Биздин позициябыз элге маанай тартуулуу. Биз эч кандай политика жагына карабайбыз. Политика жагын эл өзү чечет. Биз ырчы катары бизге каражат төлөп бераткандан кийин биз ошол эле жумушубузду кылабыз. Эл чынында эле талапкердин программасы, талапкерди көрүү үчүн эмес, ошол шоу бизнес жана телевизордон көрүп жүргөн ырчылар үчүн стадионго топтолор чын эле ошондо. Ошондуктан ырчылар да алып атат. Анда анча элди өзүлөрү чогултуп алса, ырчыларды алып келип эмне кереги бар? Ильяз мырза, анда ырчылар, шоу бизнес өкүлдөрү курал эмеспи деген суроо жаралат да. Баардыгы курал эмес, жалгыз курал. Жалгыз курал. Курал катары балким колдонуп калышы мүмкүнбүз, бирок Бек байкебиз дагы бир жакшы сөзүн айтканда, биздин эски президентибиздин туулган күнүнө барып келгенде, мен чыгармачыл адаммын, мага каражатын төлөп беришти, мен барып өзүмдүн талантымды тартуулап келдим депчи. Анан анысы кандай, бул политика жагы маданий адамдарга тиешеси жок. Бирок иштеше бересиздер. Ырчылар элдик адам деп коет го. Элге бардыгы кирет да. Милиционерин да кирет, депутаттын да кирет, жөнөкөй адамың да кирет. Демек позициясы жок турбайбы? Бизде кандайдыр бир рамкаларга киргизип, анан сен бул жакта мындай ырдашың керек, сен тиякта тигиндей ырдашың деген жат көрүнүш. Мисалы, Америкада же болбосо батыш өлкөлөрүндө шайлоо жакындаганда, тагыраагы президенттик шайлоо жакындаганда ырчылар, популярдуу ырчылар өздөрүнүн позициясын билдирип, колдогон талапкери жөнүндө пикирлерин айтып башташат да. Бизде андай көрүнүш жокпу? Алар сиз ойлойсузбу, ошолор чынында эле аларга акча төлөйт? Аларга да акча төлөйт. Сизге акча төлөсө ошентип сүйлөп чыгат белеңиз анда? Мен албайм. Ал кырдаалга жүрүшөбү. Аны көтөрө албайт го дейт. Көтөрө албайт. Ушул жерден акча темасын, каражат жагын кеп козгоп калдык. Нурзат айым, бул президенттик шайлоодо кыска иштесеңиз да, буга чейинки парламенттик президент шайлоолордо иштеп жүргөнсүз. Мындай бир суроо бергим келип атат. Чын эле бир үгүт компаниясы маалында чыгармачыл адамдар ырчы болобу, алып баруучу болобу, машинени мындай коюп бир
шаардын чогуу ортосунда бир батирге деле иштеп коет деген сөздөр аңыз кетер. Бул чынды чын эле? Ал аңыз кеп эмес, ал чындык экенин мен интервьюларда дагы берип жүргөм. Себеби ал окуя мен өзүмдүн башыман өткөн. Ар кимдин өзүнүн жумушу бар. Ырчылардан айырмаланып, мен алып баруучу болгондо, мен ал кишини мактап сүйлөшүм керек сахнадан. Мен сөзсүз түрдө анын позициясын карайм. Себеби мен жакпаган адамды мактай албайм. Кудайга шүгүр, квартирам, машинем болгондуктан андан дагы көп нерсени бул албетте тамаша. Бирок сөзсүз түрдө карайбыз да, эгер ал позициясы чын эле начар болуп, такыр эле жакпаса, ырчылар деле анчалык нерсе эмес, акчага эле баардык нерсени жасай бергидей да. Мисалы, мен ойлойм, андайлар арасында эми бар да. Алып баруучулукка байланыштуу мен абдан көп кишилер менен иштештим. Алардын жеке жашоосунда дагы абдан көп иштешүүгө, үй бүлөлүк иш чараларын дагы алып барууга, юбилейлерин дагы алып барууга көп мүмкүнчүлүктөр түзүлдү да. Анан адамдарды жеке ишинде, жеке жашоосунда билгениң сага абдан көп пайдасын тийгизет экен. Себеби экранда баарыбыз башкача экенбиз да, а жашоодо башкача экенбиз. Анан мен буга чейин дагы кандидаттар менен абдан көп иштешип жүргөм. Алар жалындуу сөздөрүн айтып атканда дагы жанында болгом. Кийин ошол нерселер аткарылбай калганын дагы кээде көрүп калып, мен аябай ичимден жаман учур дагы болуп калды. Себеби аны айтып атканда мен чын эле чын жүрөгүмдөн ишенип, мен кошо айтышкан элем да ошону. Анан эми аларды азыркы учурда мүмкүн болбой калгандар. Мен негизи аябай түшүнүктүү адаммын. Мындай түшүнөм да, балким окшошпой калгандар, болбой калгандар. Бирок ошентсе дагы мен бул ирет жөн гана тынчтыкты кааладым. Бир эле нерсе мага аябай жакпайт. Бирөөнү карата бул жакшы деп койсоң эле акча бердиби деп. Акча бердиби деген адам акча алмайынча эч нерсе кылбаган адам да. Акча бердиби? Өзү ошондой. Өзү ошондой да. Башынан эле ставкамды койгом. Мынамча берсеңер иштеп берем. 1 ай иштеп берем. Мен эч кимдердин позицияңа карабайм. Мен жөн гана бар элдин маанайын көтөргөнгө, талапкер келгенге чейин ырдап элди алаксытып туруш. Ошого эле кол койгон болчумун. Болду, Болду. Башка маселе жок. Менде эч кандай кемтик жок. Мен Сиз аксыз. Мен акмын. Сиздин эле аткан эч ким жок да, Куралбай Бул шайлоодо мен акча үчүн иштедим. Акчасы кантип бычылат ушул аябай? Популярдуулугуна жараша, кыйындыгына жараша, сүйлөгөнүнө, ырдаганына жараша. Маселен, мен элге сүйгөнчүктүү болгонуна жараша. Маселен, мен популярдуу деп коелу, популярдуу урчумун. Мага жаккан, мен колдогон талапкер мага $5000 сунуштады. Мага жакпаган, программасын жактырбаган бир талапкер келип, $15000 сунуштады да. Ал сиздин адамдыгыңызга жараша. Сиз эгер ичиңизде позиция болсо, өзүңүздүкүн жакшы көргөнүңүздү тандайсыз, эгер акча керек болсо, анда буякты тандайсыз. Сиз кайсы позицияны тандайт элеңиз? Мага деген сунуштар түштү. Мен жактырбаган талапкерден сунуштар түштү. Негизи мен албетте баягы акчага баары такалат. Акча албетте баарына керек. Азыр мен бирөө мага акча кереги жок десе ишенбейм деле да. Бирок алардын арасынан дагы өзүңө жакканырагын тандайсың да. Башка шайлоолорго салыштырмалуу кандай болду? Парламенттик шайлоодо 120 орун бар. Ошо 120 орунга аттанабыз деп баардык партиялар катышат, баардык адамдар акча берет да, ошол партия мүчөлөрү. Ошого жараша көп ырча алганга аракет кылышат да. Президенттик шайлоодо бир гана орун, ошого жараша ырчылардын да оруну аз болду да. Бул ырчылар барсын, бул ырчылар барбай эле койсун деген сыяктуу болду да. Анан акчаны дагы балким өзүлөрү ич арада сүйлөшүп алгандыр да. Парламенттик шайлоодо ошо сиздер айткан 30 миңге чейин беришкен да, анан бул шайлоодо ошол нерсени аябай кыскартышты да. Өзүлөрү ич ара сүйлөшүп кыскартышты. Бул жакта Куралбайке мисалы акча үчүн эле иштедим десе, Нурзатчы мисалы позициясына карайм деди да. Албетте туура позициясына да караган. Кээ бирөө ошо мисалы Куралбайке акчасына деле карап, анан Нурзатчы айтып кетти да, мисалы деген ырчылар болбосо добуш топтой албайт да депчи. Албетте топтой албайт. Анан жанакы акчасына эле карап ырдаган популярдуу ырчылар кийин Кыргызстандын келечегине кандай карайт деген суроо да. Мисалы кайдыгерби деген суроо. Кайдыгерби, ошончо мисалы ошонун добу электорат ошо ырчы аркылуу барып атса, ошо ырчы Кыргызстандын келечегине кайдыгер карап калдыбы? Ошондо мисалы Куралбайкеге узатсаң ушу суроону. Чоң рахмат. Ачыкча белгисиз экенсиз. Кайсы талапкер өтпөсүн, ырчылар биз эртеңки күнү өзүбүзбүз да. Чыгармачылыкты өзүбүз колдойбуз. Өзүбүз концерт коебуз. Ким кайсы талапкер өтпөсүн, ал талапкерден көп деле колдоо күтпөйбүз биз. Ошондой жалпы элдин эле акыбы. Биз башкыстан өткөн тема 1 эмес 2-3 шайлоо иштедик деп коебуз. Ошол эле өзүң иш аракет кылбасаң,
өзүң мындай внимание тартып популярдуу болбосоң сени эч ким колдобойт. Сени шайлоого жакын калганда эстешет да. Сиз жакында эле сиздер жаштар чогулуп шайлоо боюнча атайын конференция уюштурдуңуздар, Шайлоонун ушул конференциянын жүрүшүндө кандай сын пикирлер болду ушул шайлоо өнөктүгү боюнча? Парламенттик шайлоодо дагы пресс-конференция өткөргөнбүз. Элге кайрылганбыз да. Мен ойлоп жатам, бул ошол эл, ошол кайрылуу бир гана элдерге эмес, бир гана ырчыларга дагы, жана шоу-бизнес адамдарына дагы арнаш керек болчу экен да. Биз элдерге эмне деп кайрылдык? Элдин ичинде аларды баарыбыз эле барбыз. Сатпагыла дедик да. Добушуңарды сатпагыла. Эгерде добушуңарды сатсаңар, ошол адам парламентке келип, кайра кетирген акчасын топтоо жолдорун ойлонот деген максат менен биз элге кайрылуу жасаганбыз. Мындай экен да, балыкчы менен балык бар экен. Балыкчы деген бул кандидат, балык деген бул эл экен да. Анын ошонун ортосунда сөл жылан бар экен. Балыкты кармаш үчүн сөл жылан салып туруп, балыкты кармайт экен да. Анан сөл жыланын ордуна мен мындай азыр ойлоп атам да, биздин ырчылар экен да. Чындыгындачы? Жок, ошондой болуп атпайбы. Мисалы айтып атат мына. Ырчылар келет. Ырчылар келип сонун ырдашат. Элдер ырчыларды көрөлүк деп туруп барды келишет. Балыкчы кармап атат да, мына сөл жылан менен тиги балыктычы. Анан ырчыларга кол чапкан жерин кесип туруп, кандидат сүйлөп жергенде монтаж кылып кошуп коет да. Мисалы да, ушундай. Эми бул деген биздин азыр мамлекет азыр өсүү жолунда болуп атпайбы? Сиз жакшы айта кеттиңиз, үлкөн мамлекеттерде ырчылар алдын ала өзүнүн заявлениясын кылат, өзүнүн чакыруусун кылат коомчулукка. Мен ушул кандидатты колдоп атам, анткени бул мындай иштерди кылган депчи. Келечекте биз да ошондой жолго барабыз деген ойдомун. Акырындык менен барабыз деген. Айбек мырза, ушул жерден сөзүңүзгө аралып сөзүңүздү бөлүп кетейин. Жаш саясатчысыз, келечекте өзүңүздү чоң саясий аренадан көргүңүз келет, мисалы, ошондой дымагыңыз бар жаш жигитсиз. Эртең эле шайлоого катышып кала турган болсоңуз, сиз деле Курал Чокоев мырзанын, Ильяс Андаш мырзанын жардамын пайдалансаңыз керек. Браво. Же башкача бир ритмаларды колдоносуз. Курал мырза. Аябай туура. Курал мырзадан Жок, сөл жыландай эчтеке айтпаш керек да. Алдамчы болбойлучу. Биз сахнага чыгып ырдап, эл толуп, ошол элдин баары биз үчүн добуш бербейт. Бирок силер үчүн топтолот. Концертке топтоп 1000 деген, 20 000, 30 000 адам топтолуп келген күндө дагы алар концерт көргөнү келет. Ал биз ырдап койсок, дүрүдүм десем, о! Мен бул талапкерди колдойм деп айтпайт эч качан. ошон үчүн тандалат да бул Биз нерсе. балким просто эл чогулушуна салым кошобуз, бирок биз эчтеке оюна эч кандай өзгөртүү киргизе албайбыз элге. Жөн гана маанай тартып алабыз, түшүнүңүздарбы? Азыр сиз айткан сөзүңүз кичине алдамчы болуп атасыз да азыр. Эмне ырчылар келип туруп сөл жылан салып анан кийин. Жок, негизи чын эле. Карасаңыз ошондой эле койсо эле добуш берет депчи. Курал, жаштык деген бар да, курстук деген бар. Азыр ошо жан күйүп атасың да, эртең сен башкача баарын ордуна коет. Мындай ой пайда болуп атат да. Шайлоо кандай кымбат болсо, шайлоодон кийин жашоо ошондой кымбат болот дегенчи. Мисалы мына бир кандидатты, белгилүү кандидатты бирөө бесплатно акысыз эме кылып келди десек болот да, пиар кылып келди десек болот. Эмнеге ушул ырчылар биригип туруп бир союз түзүп, же болбосо бааны арзандатыппы, же мындай бир кандидатты колдогондо акысыз колдосоңор болобу деген сунуш да булчу. Ырчылардын позициясын билдирип, Кечиресиз, бизнес катары эмес. Баяман. Баяман, квартираңыз барбы? Квартира жок. Микрофонду алыстатпасаңыз. Бирок квартира керек да, туурабы? Квартира керек, бирок үй бар. Жок, коет туруңуз. Үйүм бар. Үйүңүз бар. Үйүңүз Үйүңүзбү же сиздин үйүңүзбү? Ата энеңиздин үйүбү же сиздин? Бирок сиз өзүңүзчө кийин Кудай буйрса жашагыңыз келет. Ооба. Анан билесизби, бир ушундай жагдай болуп калат экен, сен вроде жаман нерсе кылбай элесиң, вроде ырдайсың. Анан кийин бир айдан кийин сенде квартира болуп калат да. Жөн эле ырдайсың. Мындай болуп атат да, бул жерде адамчылык, сиз жана тамер адамчылык сапатка эме болуп атасыз. Жок, мен ошондо да түшүнүүчүлүк менен мамиле кылсабы деп ойлоп атам. Кыргызстандын келечегин акча менен балап коюп атпайсызбы? Бул жерде мындай болуп атат да. Макул, мен квартираны албасам, жанымда кишим алат. Жок, сиз элдин адамсыз. Мейли, макул, ырчылар дейт. Ырчылар көп нерсени чечип коет, ладно. Политиктер бир эме иш кылбайсыңар. Даже жаштар парламентте алтынын бириге албайсыңар. Силер чогулуп бир иш кылбайсыңар, фракцияга бөлүнбөй. Анан тияка бөлүнбөй. Жаш саясатчыбыз дегендер. Өзүңдүн. Жок, өзүңө кайрылсаң ошол. Негизи жалпы эң көп
канча табышты ырчылар? 5000ден башталып $30,000 чейин жетти деп айтышты да. Көркөмдөлгөнү бул газета телевиденияларга чыгып ырчылардын ортодо сүйлөшүүчүлөрдүн ортомчулар бар. Ортомчулардан анан өзүндө чоңдор политиктер бар. Анан ошо политиктер газетага социалдык тармактарга жарыялоочу дагы бирөө бар. Ошентип кошулуп отуруп анан 30га чыгып. Анан сиздин оозуңуздан угуп алчы, кандай болду? Канча болду? Бузук телефон. Канча болду? Негизи мен угушумча ушул 5тен баштап 15ке чейин уктум. 15ке чейин, э? А мурун кандай эле? Мурун 10дон өйдө болчу. 10дон баштап 25-30га чейин болгон. Ошонун баары сиз айтып аткан сумма бул ырчынын колуна тийбейт, э? Ырчынын колуна тийген сумма ушул ба? Тиет. Тиет дегенде, мисалы, кээде айтат, биз сени парламентке сунуштайын, мисалы 10 000 болсо 2 000 меники дейт, макул дейсиң, 8-ин сен аласың. Бул эми бардык жерде боло турчу нерсе, туурабы? Бир гана ырчыларда эмес. Анан экинчиден азыр залдагы кыздар ойлоп калды окшойт, ырчы болуп кетсемби деп. Жаштарга суроо бергим келип жатат. Ырчыларды чогултабыз, бирок ырчыларды чогулткан менен биздин ырдаганыбыз эч кандай алардын ой пикирине таасир бербейт деди да. Сиздин оюңуз өзгөрөбү? Ушундай жаштардын арасында ушундай көрүнүш барбы? Деле оюндонуп же политика саясатка кызыкпагандар көп, адамдар деле көп да. Мисалы кээ бир талапкерлер мынтип тиги адам жакшы деп эле бир ай бою кечке айтып берсе, аягында тиги адам жакшы экен деп деле шайлап койгондор бар да. Анан соц сеттердин дагы неме мааниси аябай чоң болду окшойт деп ойлойм да. Социалдык тармактар бирөөнүн как бы оюн өзүмө эметип ошо добуш берип коюшу мүмкүн. Ал нерсе бар. Экинчиден, жанакы кино бар эмеспи, Уилл Смиттечи, ар дайым 5-5ти көрсөтүп атып, чоң бир ставкада Фокус деген кинодо тандап коет да. Бул деген элдин подсознаниясына мындай башибеген нерсе бир бөлүк бар да. Ошол дагы өзүнүн ролун албетте ойноп коет да. Мен буга толук ишенем. Ишенген үчүн ушул акцияларды улатып келе бересиз, э, мындан ары. Негизи бул деген пиар маркетинг да, негизи чоң жумуш бул. Психологиялык жактан. Бул мен 60% кандидаттын келбети, кандидаттын сүйлөгөнү, негизи чогуу алганда образы бул биздин жумуш да, пиар жактагы иштеген адамдардын. Негизи ырчылар айтып атпайбы, Курал, Ильяс акчага мындай сүрүлүп кеткен адамдар депчи, негизи андай эмес да. Бул адамдар адамдын маанайын көтөргөн адамдар. Колдоп, коштоп, анан Айбек айтып кетип атпайбы? Кол чапкан адамдарды кесип монтаж кылып коет депчи. Мен толук билем, биздин лидер чыкканда ырчылар жок деле колдоп, коштоп келген, ал далил да, көрсө болот да, монтажсыз деле. Алтынай, сизге аябай чоң ийгиликтерди каалайт элем. Кандидатыңыз менен өмүр бою ошол кишинин тарабында калышыңызды каалайт элем. Себеби жашоодо аябай көп мындай көңүл калуулар да болот экен да. Кыздын барган жери турмушта, эртең турмушка чыксак, саясаттан да алысташыбыз. Демек бул убакта отурбайбы? Бирок азыр Мырзат эже туура айтасыз, азыр 22 жашка келип мен өзүмдүн позициямды өзгөртпөйм деген чечимге келдим да. Мурунку фракцияда дагы ошол ой менен жүргөнсүз. Просто ал кезде жаш болчубуз, анан мындай балким азыр деле жашсыз. Жок, ал программаны карабай, мындай достчулукта сүрөнүп барган. Сизде андай үчүн болгон эмес, мисалы. Бүгүн бул талапкерге, эртеси башка талапкерге жүргүзгөн ушуларыңыз. Жок, биз деген кээде адамдарды биз жакшы ойлоп алат экенбиз, анан кээде талапкерлерди. Чыныгы дүйнө бул президенттикке талапкер болбосо деле ырчыларды деле баардык адамдарды сыртынан карап жакшы бир позицияларын билет экенсиң. Анан демек убактылуу экен да. Жанынан дагы ичинен дагы көргөн учур болуп калат экен да, анан сизге каалайт элем баардыгы жакшы болсун депчи. Ошондой учурда анык жүзүн көрүп калганда баягы бет пардасын чечип, акчаңы да урдум деген сыяктуу баарына кол шилтеп кетип калганга чамашыл адамдардын колунан келеби ошондой? Мисалы жаш андай болсо аябай жакшы болот эле. Негизи мен азыр кайтайын деп атканым, жаш саясатчы балдар аябай жүрбөдү. Биз интернеттен да абдан көп көрүп аттык. Мурда эле бирөөнү жалындап колдочу да, жөн элечү. Анан кийин башканы да ошондой эле жалындап колдоду да, анан акча рол ойноду. Демек, акчасыбы же өзүнүн позициясыбы түшүнгөн жокмун, бирок бир аз бул кандай болуп калат деп ойлоп койдум. Демек, Бекзат программанын жүрүшүндө ойлогон ойду кыстаган турмуш жигит деген сөзгө такалдык окшойт. Чын эле ошол президенттик шайлоо түрдүү тармактын өкүлдөрүн бир топ эле кирешеге маарытканына күбө болдук. Эми мындан ары жумурай журтта унутта калбай, элибиз бай турмушта жашасын деген позитивдүү тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Азаттыктын ушул жана башка берүүлөрүн Азаттык Чекит.org сайтынан көрсөңүздөр болот. Амандашканча эсен туруңуз.